Эл билсин автордук программасынын бүгүнкү чыгарылышында Вы хотите здесь что-то посмотреть, снять, вы должны сначала в администрацию зайти и спросить разрешение. Эмне үчүн биз уруксат алышыбыз керек? Борбор калаадагы Мадина базарынын бүгүнкү абалы кандай? Азыр эле ичинде отурат болчу. Пешеходду дебелеп турат бул жерге. Белгинин үстүнө койгон. Азыр эле сиздин көзүңүзчө бул жерде унаанын ээси отурат эле. Көргөн жокмун, жаңы келди мен. Биз көрүп турабыз, биз тартып да калдык да. Түш беребиз протокол. Ошо тетяктан бар, биринчи неме сураш керек. Кимден уруксат сурайбыз? Директордон бар. Жок, азыр уруксат сурайбыз биз. Ушул коюлган белгилерден алыс туруш керек. Негизи бул жерде турганга унаага болбойт мынакей. Азыр бул уна дагы өзү мыйзам бузуу эрежелери менен бул жерге токтоп турат. Болот. Ызычуу сигнал, бири-бири менен элдер мушташат. Мэрден машиналар бири-бири сүзүшөт. Ушундай да эми. Эмне үчүн унаа коюлуучу жайлар жетишсиз? Көбүнчө школьниктер деле өтөт. Школьниктер ошо көп жарымы трасса менен басат. Кыздар болсо оң жак менен круг менен айланып өтүшөт бул жакка. Студенттер өтөт бул жерден негизи да. Бирок туура эмес да бул жерчи. Кичине болсо да жол кыш керек да мэргечи. Белгиге баш ийбей унааларын токтотуп койгон айдоочулар. Токтогонго болбойт, берде знак турат 327. Ошо негизинде протокол толтурбайт. Мынакей. Эл сүйүп, тамшанып жеген уйгур лагмандары кандай шарттарда жасалат? Таштанышып туруш керекпи ушул жерде? Нет, это в конце рабочего дня уборка у нас будет. А монда турбаш керекпи? Суу төгүлүш керекпи? Азыр тазаланып атпайсызбы? Жок, тазалантасыңар. Эмне үчүн могу эртеден кечке ошону туруш керек? Монда кирди карабы могу чекесинде. Жок, могу сүртүш керек да, могулар тазалаш керек да. Башаламандык буларга чара көрүш керек негизи эле. Эртеден кечке чейин ушул чаңда турат. Эрте менен да келип кеткенбиз бул жерге, бир сере көз салып кеткенбиз. Бирок кечке мал азыр 18:00-гө чамалып калды убакса. Бул жерде ушул кандай турган болсо эрте менен кечке чейин ушундай эле эмеде турат да, ушундай көрүнүштө. Мындан карабайсыңар, өзүңөр карабайсыңар. Бул жакта келип турса мынакей. Мадинага келип калса жигендер мына ушундай. Бул жерде мынакей. Талмагаш. Мына ушундай. Газдар жатат. Ушинтип ушундай абалда иштеп силер элге кызмат көрсөтүп атасыңар. Турат мынакей. Бул эмне деген трап? Ыргытасыңарбы? Усургабы? Сразу ал күнгөн эле иштете. А молчу тазиктегич. Суу алмаштырабыз. Суу алмаштырасыз. Бул ичинде кирди кара. Жок, ошо алмаштырып атпайбыз просто. Жок, алмаштырып иштебейсиңер бана. Муну дебетесиңер, ошентип кантип элге кызмат көрсөтөсүңөр. Азыр сансы просто чыгардым калтырды, жетишпей калдым алмаша азыр. Эми ушул жерде кантип камак жасаган болсо тетиги агып түшүп атат, молчу. Могу бир жумада пайда болгон эмес да. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Эл билсин автордук программасынан алып баруучу мен Нургазы Жанбеков. Бүгүн биз Айтулуу Мадина базарына келдик. Бул жердеги башаламандыктар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бизден алсаңыздар. Мадина базарына келип унааңызды кайсыл жерге токтотом деп баш катырып калышыңыз мүмкүн. Анткени башаламанга айланган базардын бүгүнкү абалы көңүл жылытарлык эмес. Көпчүлүк сүйүп жеген тамак-аш, тагыраагы Айтулуу Мадинанын лагманы туурасында көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүндө айтып беребиз. Алгач тыгын жаратып туура эмес коюлган унаалардын ээлерине, биринин артынан экинчи айдоочуга айыппул салып жаткан бирин экин гана патруль кызматкерлерин көрүүгө болот. Мисалы үчүн бул жерде мына ушундай унаалар келип туруп токтогондо азыр протокол түзүп атат экен, азыр сөзгө тартып көрөлү инспекторду. Саламатсызбы? Бул мыйзам эрежелерин бузуп атат да. Токтогонго болбойт, берде знак турат 327. Ошо негизинде протокол толтурбайт. Мынакей. Сөзгө болбой эле протокол толтуруп аткан жеринен унасын айдап жиберди. Жок, сиз тарткан жок, мени тартып атат. Сиз тарткан жок. Жакта тартпай койсоңуз. Жок, бул жакты тартпайбыз, биз кереги жок. Бул ошо токтогонго болбойт, байке 327 знак турат, ошо негизинде протокол толтуруп берип атабыз. Знак турганына карабай, бирок айдоочулар мыйзамдоодону бузуп атат бул жерде. Азыр токтогон жокмун бул жерге. Мен просто тормозить эттим. Бул жерге даже токтогон эмесмин. 5 мүнөттө болгон жок турганда. Мен барсам болбойт. Мен келип эле басып, муну алып эле мына жерден. Кайра келип отуруп атам. 5 мүнөт болду, сиз деле көрдүңүз өзүңүз. Эже сизге түшүндүрүп атпайм, эже берге токтогонго болбойт, атайын знак коюлган бул жерге.
Что башка машина, могу жол тар болгон үчүн башка машиналарга тамиха бербесин деп ошон үчүн ыздап коюлган. Ошо негизинде иштеп атабыз эже берди. Сизге түшүндүрдүм го астында. Ооба, кечирип коюңуз, мен 2 мүнөткө да жетпейм. Эже документтериңизди бербейсизби? Протоколду жазыш керек. Камера сизди Камера сизди тарткан жок эжекеси. Камера мени тартып атат. Биздин жумушчу Сиз тартып атат. өзүңүз таштыра койсоңуз. Мен атым Койгелдиев Азамат. Улук инспектор болуп 5-рота. Азыр эми ушул эрежени бузгандар үчүн канча айып пул салынат? 1000 сом биринчи категорияда 1000 сом айып пул салынат. Аны канча күндө төлөш керек? Азыркы мыйзам боюнча скидкасы бар 70%. Бир айдын ичинде 300 сом төлөйт. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, чуу дегенде эле мына ушул Мадина базарында унаа коючу жайлардын аздыгынан улам келип токтогондорго кызматкерлер айып пулда салып жатат. Бирок ошого карабастан бул жерде дагы бир унаа турат. Азыр ичин айланып көрөбүз. Ичинде толгон токой мына ушундай мыйзам бузуу фактыларын менен өзүңүздөр күбө болосуздар. Мындай көрүнүш күн сайын кайталанып турат. Унаа токтоочу жайдын жетишсиздигинен улам белгиге карабай токтогон айдоочулар көз ачып жумганча базарга кирип чыга калайын деп айып пулга жыгылат. Патруль кызматкерлери жетишсиз болгону 2 кызматкерди гана көрө алдык. Тилекке каршы эреже бузгандарга тийиштүү чара көрүү үчүн жетишпей жатканын байкоого болот. Сиз өзүңүз ушуну билип эле келе атасызбы? Жок, билбей калдым. Чын эмен көрбөй калдым. Кирпич деген знакты көрбөй калдыңызбы? Көрбөй калдым. Болбосо келбейт болчумун. Көрбөй калдым, чын эле көрбөй калдым. Оюмдар илебейм, сени канча болчу? Эми карама каршы тилкеде келип жаткан айдоочуга канча айып акча салынат? Бунун 3-1 эмеге кирпич 3-1 деп айтылат эмеси. 1000 сом болот штрафы. Скидкасы бар. Знака большой кетет. Азыр айдоочунун айтымына караганда бул жерде белгини көрбөй калдым деп айтып жатат. Чын эле көргөн жокмун. Үшкүр деген белгиге карабай ушул жерде бул карама каршы жакта айда жүргөнгө болбойт. Бир эле тарапка жүргөнгө болот да бул жерде. Эле бул базардын администрациясы бул жерге унаа токтотуучу жайга бир чара көрбөсө болбойт. Анткени бул жерде ушунчалык башаламандык биринчи катардын үстүнө экинчи катар бул унаа дагы азыр мынакей тура эмес жерге туруп алган. Өзүн тааныштыргысы келбеген кызматкер тиешелүү документтерин көрсөтө алган жок. Эң эле кызыгы базардан чыккан кардарлар түз эле унаалар каттуу ылдамдыкта келе жаткан көчөгө карай багат алышат. Ал эми жөө жүргүнчүлөр үчүн атайын жолдун жоктугу кооптуу жагдайды жаратып жатканы көрүнүп турганы менен көңүл бурган адам деле жок койсе. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде азыр бул тротуардын уландысы жөө жүргүнчүлөр ушул жерден басып тез жакка чейин кетиш керек, бирок тилекке каршы азыр мынакей дал ушул жерге келгенде тротуар жөө жүргүнчүлөр үчүн жол токтойт. Башкача айтканда ушул базардын бригадирдин айтымына караганда бизге караштуу, бизге тийиштүү дейт, бирок эч кандай аларга мыйзам бузуу менен бул жерде ушундай унааларды токтотуп турганын көрүүгө болот. Азыр адамдар бул жерден келип туруп азыр кооптуу жагдай жараткан ушул асфальт аркылуу, унаалар жүргөн жол аркылуу жолго чыгып кетип атышат. Дал ушул жерден тротуар бүтөт. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде мынакей. Биздин эскертүүбүзгө карабай бул жердеги парковщик байкебиз мынакей. Бул жерге унаа токтотконду улантып жатат. Мына азыр. Бул жер деген тротуар болуп байкебиз. Тротуар деген бул унаа койгонго болбойт бул жерге мындай. Рабочийлербиз да, аны өзү неме бригадирлер менен. Же эмне үчүн сиз рабочий болсоңуз эмне үчүн койдуруп атасыз бул жерге? Ким айтты сизге ошол? Бригадирлер менен сүйлөшкөн. Жок, кана ошол бригадириңер? Ким силерге уруксат берди могул жерге койгонго? Жана сүйлөшпөдүңүз. Азыр мына тротуар бүтүп калды. Бул жерге унаа коюп атасыңар. Азыр адамдар айланып өтүп атат. Кооптуу жагдай жаралып атат. Бирөө жарымды уруп кете турган болсо эмне болот машина? Аны сүйлөшпөдүңүз жана. Жок, сүйлөштүк, ооба. Мен эмне күнөм, мен рабочий. Жок, сиз тургузбаңыз да бул жерге. Жок, силерге өзүңөрдүн территорияңа жетиштүү эмеспи базардын? Иштебей десе иштебей эле коесуз. Эмне? Жок, сиз азыр могу жерде мыйзамды бузуп атасыз да, одоно бузуп атасыз. Мен иштебей десе иштебей эле коем, бул жерде немем жок. Эмне койдуруп атасыз бул жерге? Жок, ал бригадирлер менен сүйлөшүңүздөр, биз рабочийлер да шеп.
Унаа коюлуучу жай деген белги коюлганы менен акылга сыйбаган көрүнүштөн кабар берип турат. Анткени брусчатка төшөлгөн тротуардын уландысын кезегинде Мадина базардын администрациясы мэриядан ижарага алып иштетип келген. Демек бул белгини өзүн билемдик менен коюп алышкан. Арадан көп өтпөй мамлекеттин карамагына өткөнү менен белги ошол бойдон калып кеткен. Ал үчүн бүгүнкү күнгө чейин белгиге баш ооруткан жетекчи деле болгон эмес. Биздин чыгармачыл топ кооптуу жагдайды жаратып жаткан көйгөйдү эске алуу менен жол коопсуздук кызматкерлерин чакырганга аракет кылдык. Унаа бар экен, транспорт бар экен. Тиги жерге баралы, азыр эми коопсуздук боюнча сиздер кызматта турабы? Ооба. 5 мүнөт убактыңыз кеткен. Аялдамадан ылдыйга баралы? Өздөрү эле келсин, өз дорожниктер өздөрү келсин. Өздөрү барып, анан өздөрү. Алар келеби, болбосо телефон бериңиз. Жолдун боюнда. Азыр бар көрбөйлү ошону бир. Карап көрбөйсүзбү? Канчалык мыйзамдуу, мыйзамсыз. Биз азыр мэрия менен байланыштык, бригадирди чакырдык, ошол жерге келе турган болду да. Аларды чакыралы. Элдер чыгып туруп эле асфальт менен басып атат да, бул деген кооптуу жагдай жаралып жатат да. Кечээ күнү бизге бир нече адам азыр бар көрөлү. Анан атай бизде жана дорожник инспекторлор бар атайчы. Ошо кызматкерлерди чакырайлы. Чакырып бериңиз. Ошолор ошо мыйзамдуу жагын карап көздөр эме кылсын. Парковщик байке айтып атат азыр. Бизге бригадир ушул Бактияр деген уруксат берген, ошол киши чечет дейт. Эми бул жер жол болуп атпайбы? Мэриянын жери. Анан тротуардын үстүнө койгону бул вообще мындай мыйзам бузулуп атпайбы? Мойнуңар каласаңарбы же документиңер барбы ушул боюнча? Ошо документтерди эртең окуп сизге кеңседен эме тактап берейин, сиз ошол жакка келсеңиз. Кайсыл жакка келели эртең? Сыягы жөө жүргүнчүлөр үчүн жолдун кереги жок. Башкысы каражат түшүп турса болду окшойт. Акылга сыйбаган жерге кимдин акылы жетип унаа коюлуучу белгини орнотту? Эмне үчүн кооптуу жагдайды жаратып келген маселеге эч ким чара көрбөйт? Бул жана башка суроолор менен унаа коюлуучу жайларга көзөмөл салган ишканага карай багыт алдык. Эң кызыгы биз буга анча деле маани бербептирбиз деген өңдүү жоопторду алдык. Тротуар деген өзү ошол кичинекей эле жерде тротуар болуп ошол вопрос болуп атат да. Неге тротуар организовать этип койшкан ал жерге? Жок, эми базардан чыккан адам кайсыл жакка кетет? Асфальт менен баспайт да. Ал бул кооптуу жагдай жаралатпайбы? Жок, базардан. Ошо унааларды алып койсо, адамдар басат ошол жерденчи, бастырып өтүп дальше кетет да, ылдыйга чүйгө чейин түшөт. Сиздер жооп берсеңиздер, муну жана белгини алып салып туруп, мына элге шарт түзүп берсе болобу? Чыккан адамдарга. Тештирип, эгер азыр жок боло турган болсо, анда вообще парковканы мүмкүн азыр алып салабыз да. Болбойт экен бул жерге деп турчу. А бизге ошол акт менен өтүп атат. И бул жерден баягы бюджетке акча чыгып атат, ошону менен ошону токтотпой эле алып келатабыз да биз. Биз организовать этип жаңыдан баштап түзгөн жокпуз да. Ошону контроль кыласыздарбы? Күнүгө канча сом акча түшөт? Өзүнүн пландары бар, ошол пландарды өчөт. Планды толтуруш керек. Ошо парковка мыйзамдуу коюлганбы, мыйзамсызбы? Мыйзамдуу болгондо деле кайсыл акмак койду ушул парковка деген белгини? Бул убагында да айтып атпайбы, ошол жанагы Мадина базары парковка алып иштетчү. Мадина базары эмеден жерди парковка кылып туруп алып, анан арендага алып иштетчү. Унаалар коюлган, эгер бүгүнкү күндө мыйзамсыз нормага туура келбесе, биз алып салабыз. Нормага туура келбейт деп айтып. Жок, ошону айтып сизге айтып атпайбы. Ушинтип келип эле анан уш жерге тротуар, ошол эле тротуар эме болуп аткан болсо, биз жактан андай тоскоолдук, жок, биз тырышып ошол жерде алып калабыз деген эме жок бизде. Эгер жок болсо, жок кылып сала беребиз. Ну, жок кылыш керек го. Башкача айтканда, силерден угадан деп атпаймын. Сөзсүз түрдө ал жерден окуучулар чыгып же бир машина уруп кете турган болсо, кооптуу жагдай жаралат да. Силерден угабыз, бүгүн барып тештирип, эгер чынында эле туура эмес болуп турган болсо, анда алып салып ушундай жалоба түшүп атат. Текшерип көрүңүз, ошол жерде биз кече түштө барганбыз, ошо менен кечке чейин жүргөнбүз да. Биз көрүп аттык адамдардын басып өткөндөрүн. Маселени жайынан көрүп чара көрөбүз деген убаданы беришти. Биз кооптуу жагдайды жараткан унаа токтоочу жайдан кабар алып турмакчыбыз. Башаламанга айланган Мадина базарынын ич тарабында дагы ушул эле көрүнүш. Белги коюлганы менен ага баш ийген айдоочулар жок койсе. Тиешелүү жол коопсуздук кызматкерлерин бул жерден көрө алган жокпуз. Айдоочулар өз билемдик менен каалаган жерлерине унааларын каалагандай токтотуп алышкан. Эшигин көрүп төрүнөт деген жакшы сөз бар элибизде. Сыртын эптей албаган базардын ашканасы кандай абалда? Көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мындан 2 саат мурда бул жерге келгенбиз. Азыр Мадина базарындагы мынакей тамактануучу жайга келдик. Бул жерде
Бул жердеги мынакей тамак аштардын көпчүлүк бөлүгү азыр 2 саат болду биз келип кеткенибизге. Ошол бойдон кандай турганбыз, ошол бойдон ачык турат да. Азыр буга чаңдар кирип атат да. Муну элге кантип сатасыңар азыр? Марли закрываем. Мы 2 часа здесь, тому назад здесь были. Мы прошли мимо здесь, увидели, что было открыто здесь. И до сих пор открыто стоит. Вы о народе думаете вообще? А почему тогда открыто? Когда закроете? Сейчас закроем. Ну что-то я не вижу. Ачык турбайбы бул жер? Ачык турбайбы? Бул жердин бүт баары чаңга толуп бүттү да. Элге кантип бересиңер могу тамак ашты? Все, братан, сейчас закроем. Буга санэпидемиологиянын кызматкерлери, башкы дарыгерлер ошол жердеги, ушул жердин элдин саламаттыгын ойлосоңор, элдин ден соолугун ойлосоңор, мондай ачык сатылып жаткан тамак ашка тыюу салыш керек. Буга чара көрүш керек. Бул жерде мынакей дагы бул жерде турат, тамак аштардын бүт баары ачык эле турат. Бул жердин өткөн кеткендин бүт баары мына ушул тамак аштан сатып алып атат. Орун, балекеттин бүт баары дал ушундай тамак аштан келип чыгып атат да. Мына ушундай башаламандык буларга чара көрүш керек негизи эле. Эртеден кечке чейин ушул чаңда турат. Эрте менен да келип кеткенбиз бул жерге, бир сере көз салып кеткенбиз. Бирок кечке мал азыр 18:00-га чамалып калды убаксат. Бул жерде ушул кандай турган болсо эрте менен кечке чейин ушундай эле эмеде турат да, ушундай көрүнүштө. Өткөн кеткендин бүт баары бул жер чаң. Мына ушундай чаңдар түшөт. Элдин ден соолугун, саламаттыгын ойлогон жок булар. Жеке чөнтөгүн эле ойлоп жаткан адамдар да. Аңгыча болбой салам айтып жетекчи да кирип келди. Сыягы салам айтканын укпай калдыкпы? Алгач уруксат алгыла анан киресиңер деп тоскоолдук жаратып жатты. Бул жерде дагы ачык эле сатылып атат. Сан бетин жаппайсыңарбы? Азыр Марлиге кирип кетти, азыр жабат. Марлиге кирип кетти? Марли. Марли азыр алып чыгат азыр. Йип койсо бирок мага йип койду. Ушундай эмеде иштейсиңерби? Абалда иштейсиңерби? Силер элге кызмат көрсөтүп атасыңар бул жерде турабы? Мындан карабайсыңарбы өзүңөр? Карабайсыңарбы? Бул жакта келип турса мынакей. Мадинага келип самса жегендер мына ушундай. Бул жерде мынакей. Тамак аш. Мына ушундай. Пияздар жатат. Ушинтип ушундай абалда иштеп силер элге кызмат көрсөтүп атасыңар. Ушундай чаңда. Бул жактан чаң чыгып атат, жактан чаң кирип атат. Бул жердин мына отурган жериңер жок деген тазалап койбойсуңарбы бул жерде? Бул жерде балки кечке чейин камера басып жүрөт. Баскан менен кечке ушул жерде иштейсиңер, өзүңөргө эле биринчиден чаң кирет, ооз мурдуңарга. Тазалап коюш керек, могу үстүнө тура. Могу тряпка эмне деген тряпка? Ону эрктабыз билем. Жок, могу эмне деген тряпка могу? Бул жерде самса бышырасаңар, моундай тряпкалар турат мынакей. Бул эмне деген тряпка? Бул эрктабыз билем. Ыргытасыңарбы? Мусоргабы? Сразу. Ал бир күн эле иштете. Молчу, тазиктегич. Суу алмаштырабыз. Суу алмаштырасыңар. Бул ичинде кирди кара. Жок, ошол алмаштырып атпайбыз постоянно. Жок, алмаштырып иштебейсиңер бала. Муну кебетесиңер, ошентип кантип элге кызмат көрсөтөсүңөр. Жок, азыр самсы просто чыгардым тандырдан, жетишпей калдым алмаш. Азыр алмаштырам бар. Жок, эми тазалык деген бул ден соолукка турабы? Ар дайым күтсөң тазалык, денең сак турат, тазарып дейт. Силер элге канчалаган элдер келип силерди мондеп самсыларды алып жатат. Отурган жериңди карама. Бүт баары чаң менен. Ылай чаң, могу жакта мына пияздарды кара. Могу кирди кара. Мынакей. Могу жерде чыккан кирди кара. Байке, кимсиздер? Биз журналисттер. Уруксат берди бияка Мадинага. Я, кимден уруксат алышыбыз керек? Ошо Мадинадан уруксат берди бияка. Бияка эми администраторлор уруксат берди киргенге. Уруксат алышыбыз керекпи? Жок, уруксат албашыбыз керек. Мындай тазалап отурса болобу? Бул жерде толгонтуга күн сайын жүздөгөн, миңдеген адамдар кирип чыгат. Ал эми бул жерде жасап жаткан мынакей тамак аштан карагыла. Эч кандай санитардык нормага, талапка жооп бербейт. Канчалаган адамдар уулантып, мынакей алып кетип жеп атат. Бышырган жерин карагыла. Этти турган жерин кара, ачык. Буга канча чымын келип конот. Канча чаң келип түшүп атат турабы? Жок, азыр могу иштеген жоксуңар турабы? Бетин жаап койсо болобу? Болот. Же болбойбу? Болот да турабы? Могу астын тазалап койсо болобу? Тряпка менен сүрүп койсо болобу? Болот. Ушул жерден оокат кылып аткандан кийин таза кармаш керек да бул жерге.
Могул челек эмне турат, могул май менен эмне турат? Иә. Жок, жаман сууларды төксөңүз эмне турат? Тиги могул кранды, могул кирини карабайсызбы? Мынакей. Могул крандын кирини караган. Мына сүртүп койсо болобу ошону? Амон кара могул помойду. Ушул жерде самсыз сатып жатат. Мынакей, моон болсо бети ачык бойдон турат. Муну жаап койсо болобу? Болот. Силердин уруксатыңарга муктаж эмеспиз деген сөздү айтканда сыягы Мадина базарынын жетекчилиги бат эле түшүндүбү? Эч кандай тоскоолдук жарата алган жок. Эми назарыңыздарга көпчүлүк тамшанып сүйүп жеген уйгур лагманы кандай шартта даярдалат? Көңүл буруңуздар. Помойлор жатат, мындайчы. Саламатсызбы? Сиз кимсиз, эжигиз? Иә. Если вы хотите здесь что-то посмотреть, снять, вы должны сначала в администрацию зайти и спросить разрешение. А эмне үчүн биз уруксат алышыбыз керек? Вы откуда? Вы представьтесь? Вы откуда? Сиз өзүңүз тааныштырбайсызбы бизге? Мен сиз менен саламдашсам карабайсызбы? Эмне үчүн? Эмне себеп? Аты жөнүм Нургызы Жаныбеков, эл билсин программасы Ничи каналы. Жол боюнда сатылып жаткан тамак аштарды көрүп атасызбы? Көзүңүз менен көрдүңүз турабы? Шашлыктын, самсанын, фарштын турганын көрдүңүзбү? Бети ачык эле турат. Бул санитардык нормага жооп бербейт, эжекеси. Снимайте дальше. Жетекчиңиз да бул, а? Да. Уруксат бердиби? Да. Демек, мыйзамды билет экен. Эжекеси, бул жерде жетекчи болсоңузчу, могу тамак аштардын бетин жаптырып, ичинде тазалыкты карап койсоңуз болот да турабы? Личный гигиена деген болуш керек ар бир ашканада. Вот сюда. Вот администратор. А сиз администраторбу? Да. Могул жактагы тамак аштар сиздерге карайбы? Бүт баары? Отурган жерин көрдүңүзбү? Канча адамдарды кызмат көрсөтөсүз? Элдин ден соолугу биринчи кезекте да. Биз жөн эле келбейбиз бул жерге, бир элдер келип туруп арызданган үчүн келебиз биз. Бизге маалымат жетпейт ал үчүнчү. Келип тамактанып кеткен адамдар ушул жерге келип күн сайын келебиз дейт. Бирок ошол жерде бир келип туруп тазалыгын карап койгулачы деп арызданды бизге. Башкысы киреше түшүп турса болду. Элдин саламаттыгы бул жердин кожоюндарын анча деле ойлондурбайт окшойт. Бул көпчүлүккө белгилүү болгон Мадина базарындагы тамак аш жасалуучу жайдын ашканасы. Демек, буга чейин сиз көрбөгөн, сиз билбей тамшанып тамактанып турган тамактар дал ушундай шартта, ушул убакка чейин жасалып келген. Мына эшигин көрүп төрүнөт дейт, могу кире беришинде карабайсыңар, бул гигиена талапка жооп бербейт, нормага чыкмынакей. Бул жерде толгон токой мына ушундай кирлер бар. Эшигин көрүп төрүнөт дейт. Бул жерде кирди карагыл. Могул жерде кирди карагыл. Могул нандар болсо ачык эле. Эми бул калган нандар болуш керек. Сейчас сделают уборку. Сейчас сделают уборку. Бул жерде. Моет, убирает. А почему полы у вас грязные такие? У людей сколько заходят? Ну сколько? Уборщица есть у вас? Уборщица есть у меня. Ну она должна подметать каждые 5 минут. Каждые 5 минут убирать. Посмотри, сколько объем работы. Большой, сколько людей. Там сливы идут, потом это все убирается в конце рабочего дня. А мусор таштанушу туруш керекпи ушул жерде? Нет, это в конце рабочего дня уборка у нас будет. А могу тугаш керек? Су тугуш керек. Жок, тазалантасыңар, эмне үчүн могу эртеден кечке ошону туруш керек? Монда кирди карагыл, могу чекеш эле. Жок, могу сүртүш керек да, могуларды тазалаш керек да. В конце работы пришли, понимаете, или нет, это все моется. Оставайтесь до конца работы, я вам покажу, как уборка здесь делается. Или приходите в 6 часов утра, или здесь. Жок дегенде эжекеси, моундай тамак аштар калбаш керек могу чекелердечи. Я смена закрывается, все убрали, А почему вот эти все вот открыто стоит? Почему? Это что у вас? Вот это что? Что это у вас? Это грибы у нас. Грибы. Почему открыто стоит? Ну так у нас, потому что постоянно жарят идут. Ну жарь пусть закрывает, открывает, берет. Крышка есть, закрыть надо. Акыркы тандоо сиздин колуңузда. Бул көрсөтүүдөн кийин бул жердин абалына тиешелүү мамлекеттик кызматкерлер көзөмөлгө алышат деген ишенимди жоготпой туралы. Мен ушул кантип болсун эми элге тамак мынакей бүт бар. Вытяжкалар болсо күлөм. Канчадан бери жуулдат вытяжка, я.
Эми ушунда вычешка кандай болсун эми? Могу кап-кара бүт барып парламент кайра тамак ичип кайра. Мол эмне? Мол эмне? Я. Шорпо? Шорпонун кебетеси ушундойбу? Калган көлүктү ошол жака төгөсүңөрбү? Ой, байке ал сөөк кайнатабыз ал жерде сөөк. Ал кастрюлялардын кебетесин карасаң сен. Көмүрдөн чыккандар иштейби? Же поварлар иштейби? Көмүр казгандар иштейби? Могу кирди кара. Барбы? Салфеткалар барбы? Ушунда ачык тура береби, могу тамак ашыңа. Могу эмне? Могу алсаң? Могу берсең, ачык эле турат. Могу. Тамак. Ушундай кебитеде элге кызмат көрсөтүп жатканда мен таң калам да негизи. Жумуш аяктап жатат, бирок кимге каршы ушул ашкарадагы башаламандык, мондай таштандыларды бул жерге негизи суу коюлат экен, бирок тамак калдыктары да төгүлүп жатат да. Жакталдымбы? Бычышка. Эми ушул жерде кайтып тамак жасаган болсо тегиге агып түшүп атат. Могу бир жумада пайда болгон эмес да. Могу кирди карабы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде ушул жерге келип, Мадинага келип тактуу лагман жейбиз десеңер, мына ушундай. Могу кирди карабы. Эгерде сиз мыйзамсыз көрүнүштөргө, адилетсиз жагдайларга, коррупциялык схемаларга күбө болсоңуз, анда биздин төмөндөгү WhatsApp номурга видео материалдарды жөнөтүп кайрылсаңыз болот. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.